планшетте газдан бергин дейт го. Ол газдан берилбеш керек алчы. Ол таравих эмес болчу. Таравихте билесиздер, жеңилдик бар, бел талып кеткендер отурса болот. Ихтисабан соо үмүт кылып, аз мен барбай калсам, мындай сооптурдан калып кетем деп окуса, неге дегенде бул ким кечки намазды окуса, бул адамга сооптору депозит болот. Мечитте Рамазан айында биз мурунку жумаларында айттык го, суффидаты шаятин. Шайтандар байланат кишенделипчи. Кишендел байланат дегенде кандай байланат? Мурункудай чуркай албайт бизди азгырыпчы. Такыр шайтан жок, жашайбыз деген эмес, бар. Бирок мурункудай катуу азгыра албайт. Бирок ката кемчилдикти адам кылат, шайтан ошон мурункудай адамды пикир бере албайт. Анан кимдин ошол шайтаны байланбайт, ким Аллага жакындабаса, аны шайтаны байланбайт. Рамазанда деле күнөө кылып жүргөндөр бар го, зына кылат, ичет, тополон кылат, взятка алат, ызычуу кылат. Алардыкы эмнеге байланган эмес? Хадиске каршы келип койбойтабы деген каршы келбейт. Ал шайтаны байланат. Кимдики? Ким Алла деген болсочу. Ким Алла дебесе байланбайт алчы. Өз негизи жашоодо эле ошондой. Ким эртең мененки зикирди айтса, кечки зикирди айтса, намазын окуса, бунун жини байланган. Бул адам күнөө анча деле кылбайт, анткени шайтан анча азгыра албайт. Абу Бакр Сыдыктын бириктирилген жини, шайтаны үмүтүн үзгөн. Жөн эле жашап калган да. Ошол сыңары азыр деле биздин катарыбыздагы кээ бир адамдардын ыйманы ушунчалык ибадатка бекем болгондуктан азгыруудан үмүтүн үзгөн. Же болбосо аксакалдарыбыздын бириктирген жиндери үмүтүн үзгөн. Бул киши баары бир нафси калоолору мындай ончол деңгээлде күчтүү эмес, бирок акыл жүгүртүүсү, токтоолугу көп дейт дагы шайтан аксакалдарыбызды онча азгыра албайт. Жана зикир кылгандардыкы жаш болсо дагы азгыра албай калат. А Рамазанда кошумча Алла Таала ошол жиндер байланат деген да. Ошол чоң бир мүмкүнчүлүк болуп келатат. Рамазанда биз ибадатка бекем бир болуп алып, бир ай. Андан кийин бир айдан кийин насип кылсак, жыл бою ошол үйрөнгөн ибадатыбызды улантсак болот. Таравих намазын билесиздер, фарз эмес. Таравих намазынын өкүмү сунна муаккада. Муну аткарыш керек, бекемделинген сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну доорунда окуган. Анан элдерге фарз болуп калбаштыгы үчүн, важыптай көрө албаштыгы үчүн атайы пайгамбар үйүнөн чыкпай койгон. Таравихти үйүндө окуганбы же окуган эмеспи, ошондой калтырылган. Ошол себептүү таравих күн сайын тахажжуд окулгандай эле окулган намаз. Бирок ушул топтолуп мечиттерде окулунат, Рамазандын түнүндө окулунат. Пайгамбарыбыз бул тууралуу "Ман кама Рамадан" деп айткан. Ким Рамазанда түнү намаз окуса, таравихти окуса. Анткени күнү менен орозо туттук да. Орозо туткан адам кандай болот билесиздер? Күндү ачкаган адам кечке жетсем болду, жат уктайм деп. Курсак тойгозо жат уктайм. Бирок Алла Таала айтат: "Пенде, мен сага сыноону мындайча айтканда бул айда көбүрөөк берем, ошого жараша соопту көбүрөөк берем. Күндүзү мен ачка болдуңуз. Кеч оозду ачкандан кийин эле шыр мешитке келебиз, түнкү намаз бар. Куптан намаздан кийин башталат, куптан окуп бүткөндөн кийин. Баамдатка чейинки убакыт бул таравихтин убактысы. Түнү ушу намазды окуса, не болот түнү окуса? Ман кама Рамадана. Бирок кантип окуса? Кантип окуса дегенде, коем таравихка барайын, барбасам эмес, мына иманан, Аллага иман келтирген абалда, ошодон ихлас менен, ихтисабан соо үмүт кылып, аз мен барбай калсам, мындай сооптурдан калып кетем деп окуса, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbih дейт. Анын келечектеги боло турган күнөөлөр кечирилет дейт. Кээ бир риваяттарда мурдага өткөн күнөөлөр да кечирилет деген. Ушул хадистин көбүн шарттабай коет. Байкасаңыздар, мунун өткөн күнөөлөр кечирилет деп коет. Бул хадисте taqaddama деген сөз келечекте боло турган күнөөсүн. Неге дегенде бул ким кечки намазды окуса, бул адамга сооптору депозит болот. Кантип дегенде, кечирилет дегенде келе турган кээ бирки каталары мына бул быйыл окуп койгон таравихинин эсебинен кечирилет. Кызыл китепке түшпөй эле өчүрүлөт, анткени ал таравих окуду депчи. Күнөөлөрдүн кечирилишинин эки варианты бар. Эстесеңиздер, биринчи варианты. Аллахым күнөөмдү кечиргин деп дуа кылынат, Алла Таала өчүрүп коет кааласа. Бирок өчүргөн өчүрбөгөн белгисиз. Бирок ушунтип кылыш керек, Алла Таала бул күнөөлөрүбүздү кечирсин. Экинчиси, чектен аша көп соопту иштерди кылыш керек.
через туруп сооптуу иштерди кылыш керек да, кысасы. Бирөөлөргө теңелбестен кыла бериш керек. Кылынган сооптун иштери кыяматка барганда таразага коюлган да. Мынакей сооп иштериңиздин оор, күнөөнүн иштери будан алда канча жеңил. Ушундай учурда дагы мындай эсеп кысапта сооп амалдар көп болгондугу себептүү бул күнөөлөрдүн зыяны ал пендеге тийбейт. Анткени Алла Таала ачык аятта айткан, кимдин таразасы оор келсе депчи. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Кимдин тараза, жакшылык таразасы оор келсе, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية Ал өзү жыргал жашоодо жашайт. Мына Рамазанда кылынган таравихтин сообу эмне деген? Келе турган күнөөлөрдүн кечиришинде зарайня даяр деген сөз. Ол деген күнөө кыла бергиле эмес. Күнөөнү кылган болсоңар анда оорураак күнөө кылсаңар жетпей калышы мүмкүн, бирок соопту кылгыла иншалла. Күнөөлөр зыян бербей турган деңгээлде. Кибир риваятта ма тааххар дейт, мурдагы өткөн күнөөлөр да кечирилет, кичинекей күнөөлөр албетте. Анан таравих деген сөздүн мааниси өзү көп эс алуу деген сөздүн алып келет. Көп эс алуу дегенде кандай? Намазга келгенде адам эс алыш керек. Сууга балык түшсө эс алат да, сууда кеңирип жашаган жери да. Чыгарып койсоң пытырап өлгөдөй болуп кыйналат го. Ошондой эле адам мечитке кирип, биздин карыбыз мисалы окуп, имамчылык кылып намаз окуп аткан болсо жыргаш керек. Таравихте билесиздер, жеңилдик бар, бел талып кеткендер отурса болот. Баса айтканда, таравих намаздарын анча-мынча саптар толбой калса эми уруксат. Бул эми нафилдин катарында өкүм кылды. Бирок фарздан тетирси. Ошон үчүн кайра-кайра биракка кириңиздер деп аттык да. Таравихте жөн эле отуруп окуйм десе дагы уруксат бар. Анткени көп окуйм депчи. Көп жеңилдиктер бар. Кыскасы ушул жерде отуруш керек. Бирок тургандар көбүрөөк сооплот. Атай келгенден кийин убакыт бөлөнгөндөн кийин туруп койгон жакшыраак. Муну эс ала турган мындай эптеп бүтүргүлө дей турган эмес. Кээ бирки мечиттерде бар го. Карылар тандайт да, бүгүн кимиң өтөсүң? Паланча өтөт деп, газдан бергин дейт го. Ол газдан берилбеш керек алчы. Ол таравих эмес болчу. Ол отчет эле, окутат. Азыр бар го, көп жерлерде мында отчет болуп кетти ишканаларда. Частный ишканалардан баштап мамлекеттик ишканага чейин ишчилер келет дагы мындай иштеп аткандар үстүнөн сүрөткө тартып, видеого тартып жөнөтүп коет го. Мына кандай иштеп атат, качествосы эмес, сүрөтү болсо болду. Мында башкармалык мындай группага түшөт. Всё, иш ордунда экен, иш кеттир депчи. Бул эми пендедеги нерсе да, контролдоштун акыркы варианты ушул. Бирок Алла Таала антип көзөмөлдөйт. Мындай одно время бардык мечитте окуп аткан болмосо, бир кары тез окутат, алам таракайфа нылдый 10 сүрөнүчү. Короче, мына намуна мечитте тарак окуп атты. Всё деп отметка кылып айт Алла Таала. Алла Таала ар бир адамдын жүрөгүнө кирип турат. Билет. Бизди жараткандан. Ошого шашыштын кереги жок. Шашпай бир парадан камечи, болбосо одан көбүрөөк кылып Куранды окуп, анан таравихте кыйналып кеткендер бар арасында. 5 кол барар эмес да. Бизде эми зарыл иштер бар да, силерге шашпайт экенсиңер. Биз эртең менен ишке барабыз, давай тездетип бүтүрөйлү дегендер болсо, канчанча рекетке чейин убактыңыз жетсе, ошол жерге чейин окуңда кете бер. Түшүнүңүздөр? Мына көбүнчө 8 рекеттен кетет го. Можно эле нерсе, анткени ушул убакка чейин убакыты бар, андан кийин 10дон кийин укташ керек ал адам, 10-11дечи. Ал кете берет, кеткенди жаман көрбөйбүз. Кетип аткан адамга мен бирге кетишим керек, давай тездетиле дейбиз. Кээде жамаат узак окушу мүмкүн, кээде кыска окушу мүмкүн. Байкуш кээ бирки карыларыбыз адашып кеткен болсо, узунураак окушу мүмкүн туура. Кээ бирки немелерибиз бар, карыларыбыз Курандын ар бир тамгасын, акысын берип окугусу келет, ал узагыраак окуйт. Ошон үчүн бул таравихте ушундай болуш керек. Пайгамбардын убагында эле ушундай болгон таравихтер. Пайгамбарыбыз таң аткача окуган, бизче кылып 1 саатта бүтүргөн эмес. Озочарга жакын токтоткон. Күндүз уктаган. Ошондо кайсыл жерге чейин сахабалар мүмкүнчүлүгү жетсе, уруп аркасын ээрчиген дагы, андан кийин токтоткон, күчү жетпегенде барып үйүнө барып уктаган. Ошого бул намазда кандай кылабыз? Жай коебуз, шаштырбайбыз, тездетиле дейбиз. Жанагындай 10 сүрө окуган адамдардын кичине көбөйтөбүз. 10 сүрө окулбаш керек. Шашпастан Курандын ар жеринен окуп жеткирилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи таравих башталганда мындай болгон. Мешитке кирген, бир топ сахабаларды кегиле баскыла намаз окуйбуз деген. Анан пайгамбарыбыз таравихти Рамазанда эле окуган эмес. Таравих деген сөз кечки намаз, тахажжуд намаз да. Пайгамбарыбыз жыл боюнча окуган. Анан таравихти маанисин айттык, эс ала турган намаз. Эмнеге таравих деген эс алуу деп аталып калганын да бир себептерин да алымдар көрсөтөт. Ар бир 2 рекетте, 4 рекетте эс алган. Мындай бүткөндөн кийин жөн отуруп,
сүйлөшүп, же даратка чыгып келип, же чай пайларды куюп берип ичип, ошондой шашпай турган намаз болгондуктан бул таравих деп аталат. Мындай кетти, урду кетти эмес. Мындай токтоп, салам бергенден кийин жок болуп кетет. Эмне болду, окуйбузбу, эмне болду дебейбиз каарылар. Качан турса окуп коебуз. Ушундай. Аты ошол таравих деген максат. Убактыбыз шашып кетсек, кетип, убакыт шашпаган убакта до конца турула турган. Аты ошон үчүн таравих деген. Пайгамбарыбыз дагы түнү менен өз үйүндө дагы окуган. Абдулла ибн Аббас риваят кылат, Рамазандан башка убакта мен бир күнү пайгамбардын аркасынан турдум дейт намазга. Пайгамбарыбыз биринчи рекетке Али Имранды Бакара сүрөсүн окуду. Бакара сүрөсү билесиз, 2,5 пара. Окуса бир 1,5 саат окуйт. Шашпай окугандачы. Азыр Бакараны бүтүрүп бир отолор руку кылат экен десек, бир рекет бүтөдү, Али Имранды баштады дейт. Али Имран кыска эле да. Вай, ушул сүрө ичиндеги оюн айтат Абдулла ибн Аббас. Азыр Али Имран бүткөндө руку кылат десе, Али Имран окугандан кийин Нисаны баштады. Ошондо мен эки жака салам бердим дагы, биздин такатыбыз, кудуретибиз жетпейт экен деп баса бердим. Пайгамбар ошону уланткан. Үйдө тахажжудту ушунча узак окуган. Анан Рамазан келгенде таравихтин тарыхын айттым. Жамаат мешитке чыкты дагы бир топ жамаат дейт, 7-8. Кегеле баскыла окуйбуз деп туруп, пайгамбар өзү имам болду дагы аркасынан окуду. Бирок мешитте ар ким бар эле. Бирөө жөн отурат эле, бирөө өзүнчө намаз окуйт, ошондой эле. Жалпы жамаатка айткан жок. Жамаат кегеле окуйбуз деген жок башында. Окуду, калгандардын баардыгы келип пайгамбарыбызга уюп окуй берди. Ушинтип көбөйдү. Акыры түндүн 3-чү бөлүгүнө жеткенде мечитте намаз окултат экен деп элдер кирип атып, мечит толду. Мечит алсыз болуп калды адамдарды батырганга. Батпай калат. Азыр мисалы жума күнү машалла мечитибиз толгон аябай сүйүнөбүз да. Ушундай болуп толуп батпай, эштен эмелерди айтат казанчылар, алдыга жылалар аркадалар батып алсын депчи. Пашта ушундай эле болуп калды да. Ошондой болуп толуп калгандан кийин пайгамбарыбыз эмне деди? Эртеси күн чыкпай койду. Эртеси күнү чыкпай койду. Ал бир күндө болгон эмес да. Биринчи күн топтоду, кичине көбөйдү, экинчи күндө көбөйдү, ушинтип туруп бир нече күндөн кийин пайгамбар мечиттен үйүнөн чыкпай койду мечитке. Жамаат келди. Не кылды? Өзүнчө окуду. Андан кийинки күн чыкты, окуду пайгамбарыбыз. Окуганда дагы жанагындай толду. Акыры баамдат намазында болгондо, баамдаттан кийин намазды бүтүрүп элдерге айтты: элдер, мен мечитке чыкпай койгондун себеби мечит батыра албай калды деген ой менен эмес. Азыр Набави мечити 40 гектар, билесиздер, чыкпай койгондун себеби силер өзүңөргө милдет тутуп, фарз кылып албашыңар үчүн. Муну эгерде таравих фарз болуп калганда не болот эле? Биз кыла албай калат элек да көпчүлүк. Же токтотпой коелабыз таравихти. Кээде мыйманчылык болуп калат, кээде сапар болуп калат. Кээде ооз ачкандан кийин ысыгыракта катуураак иштеп койсок, мындай чалкалаган бойдон уктап кеттиңиз, үйдө бала чакаңыз атайын бир уктат деп тек койгон болушу мүмкүн. Ошентип эле калып кеткенде бул фарз калып кетсе, күнөөсү оор, билесиздер. Пайгамбар ошол күнөө болуп калбастыгы үчүн атайын ушинтип түшүндүргөн. Түшүнүктүү болду окшойт, таравих неге биз фарз эмес деп алымдар эме берет. Пайгамбар өзү негизи калтырбай окуган кечки намаздар Рамазан жана Рамазан сырткары деле. Жамаат күчү жетпей калбасын деп гана кайтарган. Демек биз эмне кылабыз? Күчүбүз жетсе калтырбашыбыз керек. Анткени соолу көп.